Саламатсыздарбы, эфирде Алтын бешик маалымат программасынын шейшемби күнгө алынган чыгарылышы алдыда өлкө жана облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 26-27 январ күндөрү мамлекеттик сапары менен Кыргызстанда болот. Президент тарабынан электр энергиясынын баасын 77 тыйындан 1 сомго көтөрүү демилгеси айтылды. Аны Баткен облусунун тургундары кандай кабыл алып жатат? Бүгүн 24 январдан баштап 2023 жылдагы ажылык сапарга каттоо башталды. Эличи өнөр кенчи үй эмеректерине колдонулуучу материалдардан сүрөт тарткан элеттик өнөр ээси тууралуу бүгүнкү чыгарылышта айтып беребиз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 26-27 январда мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда. Өлкө лидерлери тар жана кеңейтилген курамда Кыргыз-Өзбек стратегиялык өнөктөштүгүнүн кеңири чөйрөсүндөгү маселелерди, ошондой эле достук, боордоштук жана ынак коңшулук мамилелерди мындан ары өнүктүрүү пландарын талкуулашат. Мындан тышкары бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда. Шавкат Мирзиёевдин Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өтөт деп билдирди Муратбек Азымбакиев. Бүгүн 24 январда Ташкентте Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарын даярдоону талкуулашты. Мындан тышкары кызматташуунун актуалдуу маселелерине токтолуп, үстүбүздөгү жылга карата иш пландары боюнча пикир алмашышты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга иш сапары менен 26 январда келери буга чейин белгилүү болгон. Баткен облусунда жыл сайын электр энергиясын пайдалануучулардын саны өсүүдө. Быйыл кыш өзгөчө суук болгондуктан электр жабдуулары күч менен иштеп, электр энергиясына көп күч келгенин айтат адистер. Абал мындан да оор болушу мүмкүн экенине ынанган эл президенттин электр энергиясынын баасын 77 тыйындан 1 сомго көтөрүү демилгесин колдууга алып жатышат. Теманы кабарчыбыз Сабира Абдисаматова улантат. Тыкбек Умаров Баткен шаарындагы ишкерлердин бири. Анын эмеректерди жасоочу чакан ишканасы электр энергиясына көз каранды. Электр энергиясы өчсө жумуш токтоп, бир күн текке кетет. Свет болбосо ишибиздин бардыгы эле токтойт да. Биздин аппараттар полный электр энергиясы менен иштейт. Анан өзү күн кыска болгондуктан свет өчө турган болсо бир күнүбүз жөн эле өтүп кетип атат. Ошон үчүн светтин өчпөгөнү жакшы да бизге. Энергетикалык каатчылык бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүн каптап жатат. Андыктан туура түшүнүү менен мамиле жасап, өлкө башчысынын электр энергиясына болгон билдирүүсүн колдошубуз керек дешет жергиликтүүлөр. Негизи президентибиздин электр энергиясы боюнча саясаты туура эле кетип атат. Майдан баштап 1 сом болот дегени бул уже нормалдуу эле көрүнүш, баары бир кымбатташы керек эле. Анан 50 тыйын болуп светин жок отургандан көрө 1 сом болуп свет өчпөсө, кийинки жылдарга светти үзгүлтүксүз берип турса, бул жакшы эле иш деп ойлойм. Свет болбосо, жаш балалуу бөбөктөр бар, үй бүлөдө жаш бөбөктөр кыйналат, караңгыда отурушка кыйналып калышат. Сондуктан энди неме деймин, ошо 1 сом болсо 1 сом энди башка саганы көрүп жатарбыз энди. Баткен облусунда 29900 трансформатордук көмөкчү чордондор бар. 1800дөн ашууну Баткен электр тармактар ишканасынын балансында, 1000ден ашууну жеке жактарга тиешелүү. Кышка даярдык, оңдоп түзөө иштери толук аткарылган. Электр энергияны колдонуучулар көп болгондуктан энергетика таркатуучу каражаттарга күч келип жатат. Автоматиканын иштегени иштеп, ошол өчүп калып атат да. Ошону өчкөн учурда биз кайрадан ишке киргизгичекти 1 саат, 1,5 саат, 2 саатка чейин созулуп келди. Биз акыркы 3-4 күндүн аралыгында ошондой
аныктап чыктык дагы. Бүгүнкү күндөн баштап, мына азыр кечетен баштап, бүгүн уже график кыска мөөнөткө өчүрүү боюнча графиктерди азыр жарыяладык. Баткен облусунда жаңы конуштардын саны өсүп, жыл сайын электр тармактар ишканасынын балансына 1,5 миңден абонент кошулат. Баткен облусунда жалпы 120 миң абонент бар, анын 111 миңи калктуу абоненттер. Алардын ичинен 57.800 абонент 77 тыйындык тарифти пайдаланат. Сабира Абдисаматова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 2023 жылы мамлекеттик салык кызматына 248 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо планы коюлду. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов маалымат жыйынында кабарлады. Абдуваповдун айтымында анын ичинен салык боюнча 196 миллиард сом, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 51 миллиард сом чогултуу пландалууда. Коюлган пландагы салыктарды фискалдаштыруу жана көмүскөдөн чыгаруу менен аткарабыз, деди ал. Белгилей кетсек, аталган маалымат жыйынында 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы 207 миллиард 901,6 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнаган. Белгиленген план 3,7 миллиард сомго ашыкча аткарылганы маалым болду. Бул 2021 жылдын көрсөткүчүнөн 63,8 миллиард сомго көп. Кызылкыя шаарындагы Global Garment тигүү фабрикасы 2023 жылда жумушсуздук маселесин азайтып, кошумча жумуш орундарын түзүү, Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүгө салым кошуу максатында иш алып барууда. Фабриканын максаты келечекте жогорку эффективдүү компания катары атаандаштыкты жаратып, өнөр жай тармагын дүйнөгө таанытууга бел байлаган. Облустагы эң чоң тигүү фабрикасынын ишмердүүлүгүнөн аймактык кесиптешибиз Акылай Шабидинова таанышып келген. Кызылкыя шаарындагы Global Garment тигүү фабрикасы бүгүнкү күндө Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагына жигердүү салым кошуп жаткан ишканалардын бири саналат. Бүгүнкү күндө жылдык өндүрүү көлөмү 3,5–4 миллионго жетет жана учурда Япониянын, Европанын жогорку сапаттагы технологияларын колдонуу менен продукцияларды өндүрүүдө. Жылдын аягына чейин жумушчу күчүн 1000ден ашырууну пландап жаткан кези. Global Garment кийим тигүү фабрикасы 2019 жылы Баткен облусунун Кызылкыя шаарында негизделген. Ал эми 2020 жылы март айында толук кандуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаган. Учурда 100% экспортко иштеп жатат. Негизинен азыркы күндө биздин колубузда 450 киши эмгектенүүдө. Биздин негизги продукцияларыбыздын көпчүлүк бөлүгү Россияга экспортталат. Өзүңүздөр көргөндөй эле булар көбүнчөсү онлайн Wildberries, Озон, ошол маркетплейстерде негизинен торговля кылган, соода кылган биздин клиенттерибиз бар. Ошол көргөн бардык эле образецтерибиз бардык клиенттерге тигилген. Биз эки тармакта өнүгүп атабыз азыркы күндө. 3 слой, бул куртка, безрукавкалар, плащтар, пальтолор. Анан трикотаж тармагында иш алып барабыз. Көбүнчөсү биздин негизги Кызылкыя тигүү фабрикабыз, биздин планыбыз, биздин келечекке болгон максатыбыз трехслойныйга, 3 слойду басым жасап, биз ушул тармакта өнүккөн атабыз. Бул Кыргызстанда негизинен биринчилерден жана эң алдыңкылардан десем эч жаңылышпайм. Биз 3 слойдо тиккендерден эң сапаттуу, эң жогорку деңгээлде биздин клиенттерибизге бере алган фабрикалардын бирөөсү болуп саналабыз. Тигүү фабрикасынын Кыргызстандын Булуң бурчунда 7 филиалы бар. Алдыңкы жылдарда Ысык көл, Нарын, Талас жана Баткен облустарында жаңы долбоорлорду жүзөгө ашырууну пландоодо. Биздин фабрика азыркы учурда 3 слойлуу курткаларды, жилеткаларды тигип атабыз. Азыркы учурда биздин линияда 150ге жакын адам иштейт. Күнүнө алардын планы 2000ден 1,5 миң, 2000ге чейин чыгарып жатабыз. Мүмкүн болушунча биз сапатка көңүл буруп атабыз. Сапатын канчалык жакшы кылсак, биз сырткы рынокко чыгарганга дагы өзүбүзгө ыңгайлуу жана кардарларыбызга ылайыкташтырып чыгарып жатабыз. Биз ушинтип ар бир изделияны өзүнчө упаковка жасап, анан кийин транспорттук упаковка пакеттерибизге салабыз. Ошонун негизинде транспорт менен уже кардарларыбызга жөнөтөбүз.
Фабриканын негиздөөчүсү Сүймөнкул Жолдубаев жеңил өнөр жай тармагында көп жылдардан бери ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлердин бири. Тигүү фабрикасын келечекте Кыргызстандын текстиль тармагынын алдыңкы өкүлүнө айлантып, Европада орун табууга умтулууда. Азыркы күндө биз өзүбүздүн дагы брендти иштеп чыгууга аракет кылып атабыз. Буюрса биз аны Мурас деген ат менен жалпы дүйнөгө таанытканга аракет кылып атабыз. Буюрса биз Европа базарларына дагы дүйнөлүк башка рыноктарга дагы чыкканга аябай бел байладык. Буюрса биз келечекте Европанын талап кылган сапатына ылайык жана жалпы эле мындай биздин негизи Кыргызстандагы өндүрүштүн канчалык сапаттуу экенин көргөзүү максатында биз дүйнөгө дагы чоң иш аракеттер жасайбыз деп бел байладык да. Учурда фабрикада өндүрүлгөн товар негизинен КМШ өлкөлөрүнө экспорттолот. 2023 жылда жумушчу күчүн 1000 кишиге жеткирүүгө болгон күчүн жумшоду. Ал эми инновациялык технологиялар өндүрүш тармагында чоң роль ойногондуктан фабрика Жапониянын заманбап тигүү методдорун колдонушат. Буюрса жылдын аягына чейин биздин планыбыз 1000 жумушчу орун түзүү. Биздин бул фабрикабыздын күчү жетиштүү эле. Жана ушул эле бардык өзүңүздөр көрүп тургандай эле миграциядан калып ушул эл жеринде иштеп жүргөн элдердин колунан ушундай сапаттуудай биздин кийимдерибиз тигилип чыгып атат. Бул негизинен бардыгы эле экспорттолот. Мамлекет тарабынан жеңил өнөр жайларды колдоо иш-чараларынын алкагында эркин экономикалык аймактын жеңилдиктеринен толук кандуу пайдаланып келүүдө. Жумушчулардын ыңгайлуу шарттарда иш алып баруусу үчүн 2 маал ысык тамак жана жакынкы айыл аймактардан ташып келүүчү акысыз транспорт каралган. Жумушчулардын баары эмгек кодексинин негизинде расмий ишке кабыл алынып, социалдык фонд төлөмдөрү төлөнүп келет. Алтынай Шебединова, Азат Айткулов, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүн 24 январда улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата уюштурулган Чыңгыз Айтматов Кыргыз-казак элинин руханий байлыгы аталышындагы форум өттү. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, эл аралык маданий иш-чарага Кыргызстандын Жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев менен Казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев катышты. Алгач форумду мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов ачып, президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуп берди. Өз кезегинде төрага Нурланбек Шакиев боордош Кыргыз-казак элинин интеллигенция өкүлдөрү чогулуп, залкар жазуучу улуу ойшул Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган форумду өткөрүп жатканына жогору баасын берип, алып калемгердин чыгармаларында Кыргыз-казак элинин каны жаны өтө жакын эл экени өзгөчө сүрөттөлгөн. Казактын даркан талаалары керемет образдуу даңкталып, Боронду бекеттеги Эдигей менен Абуталиптин оор турмушун, алардын ошол учурдагы өкүмчүл, зордукчул саясий система менен болгон тымызын да, ачык да күрөшүн таамай ачып берген деди. Муну менен катар улуу калемгер казак адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрү менен тыгыз чыгармачыл байланышта болгонун, анын ичинен Мухтар Ауезовду өзүнүн устаты катары сыйлаганын баса белгиледи. Айтматовдун ааламы анын жеке чыгармачылыгы менен эле чектелбейт. Ал тууралуу жазуучу, гуманист, философ, саясатчы, дипломат, адам жан дүйнөсүнүн чыныгы билерманы катары кеп кылсак жарашат, деди Нурланбек Шакиев. Сөзүнүн соңунда өткөрүлүп жаткан форумда бир катар кызыктуу ой-пикирлер айтылып, алгылыктуу сунуштар түшөрүнө ишеним арткан төрага эки элдин интеллигенциясы Кыргыздын ала тоосундай бийик, Казактын даркан талаасындай кең болсун деген тилегин билдирди. Өз кезегинде Казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев бала чагынан улуу сүрөткердин чыгармаларын окуп чоңойгонун эске салып, Айтматовдун эмгектери бир нече муундун руханий түшүнүгүн калыптандырууга, адамзаттын чыныгы баалуулуктарын жайылтууга зор салым кошту деди. Ошондой эле боордош эки элдин достугу Чыңгыз Айтматовдун ысымы менен эскерилерин айткан сенат төрагасы маданий алакаларды кеңейтүү, чыгармачыл инсандардын байланышын чыңдоо жаатында пикир менен бөлүштү. Андан соң Маулен Ашимбаев Казакстан президентинин жарлыгы менен ыйгарылган мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Тагыраагы 2-чи даражадагы достук ордени Кыргыз Республикасынын баатырлары Апас Жумагулов менен Медеткан Шеримкуловго жана
мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кайгарылса, Кыргызбай Осмонов менен Аскар Салымбеков ардак грамота алышты. Мындан сырткары форумда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган баяндамалар жасалып, эки элдин интеллигенция өкүлдөрү сөз сүйлөштү. Бүгін 24 январдан баштап 2023 жылдағы ажылық сапарға каттуу башталды. Бұл туралы Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Кыргызстандын муфтийинин орунбасары Абибулла Кадырбердиев билдирди. Анын айтымында каттоо 14 февралга чейин жүргүзүлөт. Каттоо убактысы белгиленген аралыкта 2019-2022 жылдардан тарта электрондук кезекте турган ажылык сапарына баруучу талапкерлер 1000 АКШ долларын РСК банкынын иш убактысы бүткөнгө чейин төлөп, квитанциясын жана каттоого тиешелүү иш кагаздарды муфтияттын түзүмүндөгү облустук шаардык казыяттарга жана райондук хатибияттарга тапшыруусу керек, дейт ал. Кадырбердиев билдиргендей, жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карт паспортунун негизинде 20 февралдан 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Талапкерлер 1000 АКШ долларын жана кайтарымсыз 1000 сом төлөбөй туруп каттала алышпайт. Эгер катталуучулардын саны 7000ге жетсе, каттоо жабылат. Талапкерлерди каттоо Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндөгү облустук шаардык казыяттарда жана райондук хатибияттарда жүргүзүлөт, деди ал. Муфтийдин орунбасары 2019-2022 жылы каттоодон өтүп, бирок бара албай калгандар кайрадан каттоодогу 1000 сомдук каражатты төлөбөй турганын белгилеп өттү. Муфтияттан 2019-2022 жылдардан бери кезекте турган талапкерлер төлөө мөөнөтүнүн ичинде 1000 АКШ долларын төлөй албай калса, ажылыктын электрондук тизмесинен чыгарыла тургандыгын эскертишти. Эскерте кетсек, Сауд Арабия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлдү. Ал эми 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 жаран кезекте турат. ÖKM муз үстүндөгү коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Кечээ 23 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы облустун аймагында жайгашкан Дарыя канал көлмөлөрдө тоңгон музда жылгаяк тепкен балдарга коопсуздук эрежелерин сактоону түшүндүрүштү. Анда Дарыя каналдардын үстүндө муз тебип өмүргө кооптуу экендигин тыкыр эскертилип, ата-энелерин көзөмөлгө алууга чакырышты. Ошондой эле кызматкерлер айылдардагы мектеп окуучуларына да муз үстүндөгү коопсуздук эрежелери боюнча маалымат берип, сак болууну эскертишти. Эскерте кетсек, 22 январда Ош облусунун Алай районундагы муздун астынан 6 жашар кыздын сөөгү табылган. Кыз тоңгон муздун астына чана тээп жатып кирип кеткен. Өзбекстандын улуттук телеканалы Баткен облустук телерадио компаниясында болду. Коңшу өлкөдөн келген кесиптештер жергиликтүү телеканалдын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ошондой эле мындан аркы кызматташтык, мамилелер тууралуу талкуулашты. Кененирээк Шарлотта Ишматова айтып берет. Өзбекстан улуттук телеканалынын журналисттери Баткен облусуна атайын жумушчу сапары менен келишти. Иш сапардын алкагында журналисттер Баткен облустук телерадио компаниясында болуп, өз ара жакындан пикир алмашып, ишмердүүлүк менен таанышышты. Bilamiz, dunyo xaritasida Farg'ona viloyati va Batken viloyati bitta nuqtada ko'rinadi. Bu ikki hududda yashaydigan aholi qadimdan asrlar osha quda anda bo'lgan, qardosh bo'lgan, bordi keldi an'analari hamisha bo'lgan. Ma'lum bir yillar oralig'ida bu aloqalar uzilib qoldi va ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli bugun ikki qardosh xalq yana do'stona hayot tarzida davom etyapti. Mana chegaralar ochildi va aloqalar yana ham mustahkamlandi. Yaqin kunlarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qirg'izistonga tashrifi kuzatilyapti. Va bu tashrif ham ikki davlat, ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlaydi degan umiddamiz. Umid qilamizki, ikki yonma-yon joylashgan viloyat, ya'ni Batken viloyati va Farg'ona viloyati o'rtasidagi hamkorlik aloqalari yana ham mustahkamlanadi. Кыргызстан Өзбекстан чектеш гана жайгашпастан дини, дили бир туугандык мамилелерди бекем сактап, кылымдардан канаатташ жашаган эл. Өлкөлөрдү тарых жана руханий баалуулуктар байланыштырып турат.
Эскерте кетсек, 2021 жылдын март айында өлкө президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын Ташкент шаарына барган. Ал эми Өзбекстандын президенти Шавкет Мырзаев ушул жылдын 26-27 январында атайын достук сапары менен Кыргызстанга келүүсү күтүлүүдө. Шарлотта Эшматова, Алинур Хаджаев, Алтын бешик жаңылыктары. Эличи өнөр кенче, чындыгында элет жеринде колунан көөрү төгүлгөн уста, уз чебер сүрөтчүлөр көп. Алардын таланты көбүнчө коомчулукка билинбей жашырынып кала берет. Бирок өнөр баккан адам эч убакта кор болбойт. Өнөрлүү адамды эл кадырлап, даңктап сыйлай турганы талашсыз. Лейлик районунун Тайлан айылындагы 21 жаштагы сүрөтчү Арапбек Бердияровдун эмгектерин айылдаштары баалап, соңку учурда колдоо да көрсөтүп келет. Каарманыбыздын өзгөчө өнөрү тууралуу кийинки репортажда баяндалат. Элеттик өнөр адамы Арапбек Бердияров 21 жашта. Ал жаштайынан сүрөт тартканга кызыгып, соңку 6 жылдан бери өнөрүн өркүндөтүүдө талыкпай эмгек жасап, ар тараптуу билим алып келет. Сүрөтчү чыгарма жаратууда көбүнчө үй эмеректерине колдонулуучу материалдарды пайдаланат. Анын чыгармачылыгында өлкө башчысы Садыр Жапаровдун портретин кезиктирүүгө болот. Мындан сырткары бир катар улуу инсандардын образы түшүрүлгөн сүрөттөр бар. Бул жакта өзүңдөр көрүп тургандай калемже краска нан эмес, башка элдер колдонуп көрүлгөн материалдардан жасап чыккан. Бул өзүңүздөр көргөндөй, бул Чыңгыз Айтматовдун портретине ак, кара, сери түстөгү материалдарды колдонгон. Бул сүрөткө бир айдан ашык убакыт кетти. Бунун материалы болсо кадимкидей үй эмеректерине колдонуучу ДСП материалынан жасалып чыккан. Бул жакта болсо Кыргызстандын ичинде датка наамын алып жүргөн Курманжан Датканын портретин жасаган. Бул материалы мончоктон жасалып чыккан. Буга убакыт бир жумадан ашык убакыт кетти. Бул жакта болсо кыргыз элинин улуу ишмери Исхак Разаковдун портретин жасаган. Бул кадимкидей эле лента, үй эмеректе колдонуучу лента материалынан жасалган. Буга 2 жумадан ашык убакыт кеткен. Туубаса таланттын эмгектерин бүгүнкү күндө Разаков шаарындагы жана Тайлан айылындагы балдар бакчаларында да көрүүгө болот. Ал балдар үчүн жомок каармандарын бакчанын дуалдарына тартып берген. Ошондой эле ал чыгармачылыгында өлкөдө орун алган окуяларга да токтолгон. Бул мен конолжунчуга кызыгып келген үйлөрдүн бири. Сырты кичинекей кирпичтерди менен колдолгон үйдүн макети. Бул кардондон жасалган. Бул жакта болсо бул Токойдогу аюунун сууга түшүп балып кармап аткан чагылдырып жасаган. Бул болсо 2017 жылы 16 январда болуп өткөн дача суу окуясы. Мен ошол окуяны 2018 жылы январ айына белгилеп, ошол окуяны эскерип жасаган. Бул жакта кыргыздын үйү бул газетадан жасалган. Жаш сүрөтчү Арапбек Бердияров Тайлан орто мектебинде билим алган. Аталган мектепте билим алып кеткен ар бир ийгиликтүү инсандын баскан жолун келечек муунга жакындан тааныштыруу максатында «Ийгилик бул сен» программасы ишке ашып келет. Анын алкагында мектеп окуучулары жана айыл тургундары үчүн Арапбектин сүрөттөрүнүн көргөзмөсү уюштурулду. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган аталган сүрөт көргөзмө бир жумага улантылды. Ушу балабыздын, окуучубуздун, неберебиздин талантын көрүп аябай таң калдым. Азамат мына бул жерде канча сүрөттөрдү колунан келген эмелерди чыгарыптыр. Мына ушундай даңазалар эме чыгарылган өнөрлөрү көп жерге жайылбай, ушул кандайдыр бир тымызын жерде калып калгандай да, муну эл журт көрүш керек. Мен өзүм да көрүп аябай кубандым. Өнөрү өсө берсин. Кудай ушундай балдарга кубат берсин. Бекем ден соолук берсин.
Арапбек ушуну менен токтоп калбастан алдыда чоң көргөзмөлөрдү өткөрүү ниети бар. Ал өз чыгармачылыгы аркылуу келечек муунду улуу инсандардын баскан жолуна, өмүр таржымалына кызыктыргысы келет. Өнөр баккан адам эч убакта кор болбойт. Өнөрлүү адамды эл кадырлап, даңктап сыйлап турары талашсыз. Соңку жылдары Арапбектин да айылдаштары, жакындары анын эмгегин баалап, колдоо көрсөтүп келет. Эмнеден жасоо керек, кандай материалдар керек, өзүмдүн каражатыма алып жасап келем. Анча-мынча материалдарды кээ бир адамдар өздөрү каржылап беришет. Буга чейин анча деле маани беришпейт болчу. Азыркы учурда өзүм кызыгып баштаганымда, ошо азыркы учурда бардыгы колдоп келишет. Эмне көмөк керек болсо бардыгы каржылык жактан дагы, материал жактан дагы эмне керек болсо менен сурап, мага жардам берип келишет. Менин ар бир жетишкен ийгилигим менен аракетимдин артында ата-энемдин колдоосу жана дуасы бар дейт Арапбек. Ал алдына чоң максаттарды коюп, ага жетүүнүн аракетин көрүп келет. Анын айылдаштары да таланттуу жигиттин ар бир жараткан эмгеги сөз кыларга татыктуу дейт. Шарлотта Эшматова, Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошомун. Аман туруңуздар.